Forum katılımcıları. Sizlerle görüşüp, şu tanışı oturanızdan ben varım oturam. Şunca biznesmenlerimiz var ekan, bu bunday aytkanda кыймылдаткыч Кыргызстандын экономикасы өнүкмөйүн, Кыргызстан өнүкпөйт деп коет. Мына ушул бизнести рекламалоодо биз эми как партнер катары болуп берели деген ойдо өзүбүз жөнүндө да маалымат берип кетели деп чечтик. Бирге проектти, бирге социальный проект болуп түзүлгөн болчу Москва шаарында биринчи жолу. Бул жөнүндө айта кетсем, бирге социалдык долбоор аты айтып тургандай мекенден алыс, Алатоодон алыс мекендештерибиздин биримдүүлүккө чакыруу максатында биринчиден Россиянын аймагында жүргөндөн кийин мигрант, гастарбайтер деген ат менен жүрүшөт эми биздин мекендештерибиз. Мына ушул көпчүлүк учурда укуктук, юридикалык жардамга жана социалдык темадагы жардамдарга көп муктаж болобуз. Мисалга айта кетсек, Россияга келген ар бир мекендешибиз көпчүлүк учурда өз укугун билбейт. Мына ушул учурда биз эң биринчи социалный проектти түзүүнүн максаты мына ушул болчу да, колл-центр ачып туруп, бирге.ру деп туруп социалный проектти ушундай түзүп туруп, элдер кирип өздөрүнүн суроолорун колл-центр аркылуу же болбосо интернет аркылуу суроолорун жөнөтүп, муктаж болуп аткан проблемаларын айтып, ошол жерден юристтер аркылуу чечишип аткан. Муну эмне үчүн айтып жатам? Себеби бул эң негизги эле каралып аткан маселелердин бири да Россиянын аймагындачы биздин мекендештерибиз үчүн. Ушул постепенно барып социальный тематикадагы суроолорго, талап сунуштарына жооп бериш үчүн кеңири жайылып, бирге социалдык проекти акырында газетасын, журналын, өзүнүн тематикасын алып, социалдык тематикада мероприятияларды өткөрүп келатат. Анын ичинде биз ошол бирге гезитин чыгарып, былтыр 2011 жылдын мартынан баштап мына ушундай көрүнүштөгү газетаны чыгарып келатабыз. Бул газетада эсептелүү партнерлорубуз бар. Мына ушул партнерлор сиздерге окшогон бизнесмендердин компанияларынан түзүлгөн. Сиздерди дагы мисалы азыр ушул бизнесиңиздерди рекламаларуу үчүн ушул гезит бетинен орун берип маалымат кеңири берсеңиздер дагы болот. Андан сырткары бирге.ру сайтына кирсе, любой эле мисалы дүйнө жүзүнүн кайсы жеринде болбосун жүргөн мекендештерибиз сайтка кирип өзүнүн сунуш талаптарын айтса болот. Бул жерде форум бар, чат бар, байланышып и сайт аркылуу да рекламаларды берсеңиздер болот. Андан сырткары өзгөчө белгилеп айта кете турган нерсе гезит тууралуу. Мына ушул форумга келүүбүздүн негизги максаты биринчиден бүгүнкү форумдун уюштуруучулары менен гезитке форум тууралуу маалыматты берип атып, байланыш түзүүнү туура чечтик. Дүйнөнүн кайсы бугун бурчунда жүрсө дагы мекендештер байланышта болсун деген ойдо, бирге.ру деп бирге болоюн деген ойдо ар бир мамлекетте жүргөн, мисалы Турцияда, Америкада, Кореяда, Германияда кайсы мамлекетте жүрсө да кыргыздар өздөрү жөнүндө маалымат берип туруу үчүн кабарчыларды издейт элек да. Кабарчыларды издегенде эмне? Биз мисалы буга чейин Америкада жаңылыктар берип турганбыз. Кыргыз жана эки компания бар экен, ошол эме боюнча жеке ишкерлер. Ошолордун кылган иштери, диаспоралардын кылган иштери тууралуу маалыматтар берип жүргөнбүз. Турциядан кабарчыларыбыз бар болчу. Алардын Турцияда мекендештери кандай кызматтарды, кандай иштерди аткарып атат, кандай ийгиликтерге жетип атышат, алар тууралуу жазып атышкан болчу. Кореядан, Германиядан
мына ушул рубрикабызды дальше улантуу максатында ушул жерде чогулуп калганыңыздардан айтып коеюн дегем. Байланышып биздин гезит, биздин портал аркылуу дагы берип рекламалап, өзүңүздөрдүн фирмаңыздарды, баштап жаткан иштериңиздерди рекламалоодо жана дагы ийгиликке жетишип аткан ушу жаңылыктарыңыздарды берип турсаңыздар, кабарчылар издейт, кабардаш болсок деген ойдо ушу айтып кетейин деп ойлогон болчумун да. Мындан сырткары негизи айтайын дегеним ушул форум дальше улана турган болсо, буюрса уланып алдыда жаңы ушул жерде бири-бирибиз менен байланышып отуруп, дагы жаңы бизнес ачам деген жаш бизнесмендер же болбосо максат койгондор болсо, мына чоң уже тажрыйба болуп калган байкелерибиз жардам берип, мынау бизнес сайт аркылуу деле ошо кабарлаш болуп турсаңыздар деген ойда. Рахмат, көрүңүздөр. Мадинеде сизге да рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Кийинки фирмалар презентация кылабыз деген ишкерлерди чакырабыз. Эми иргетүүчүлөр деп жана жаш Москвада Россиян аймагында жүрөт жаштар бузулуп кетип атат деп ушундай сөздөр көп болуп атат да. Биздин гезитте дагы негизи рубрикаларыбыз именно ушул жаштарга багытталган. Жаштарды жакшы жолго тартуу максатында жалаң гана позитивдүү материалдарды берип, жаштардын өзүнө жетишкен жаштар жөнүндө берип атып, калган жаштарды дагы ошол үлгү болсун, ошолордон үлгү алышсын деген максатта ошондой материалдар берип турабыз да. Ошон үчүн бизде мындан башка социалдык проекттин ичинде толтура токпой жаштарга арналган проектилер толтура. Ушундай жол менен жаштарды жакшы жолго багыттап атабыз.